Урматтуу ислам дининин тарбиясын сүйгөн угармандарым, назарыңыздарда өз аялынын жаңжалынан жадаган инсандын окуясы. Азирети Умар радиаллаху анхунун халифалык мезгилинде бир адам тажал аялынын жаңжалдары, кыйкырып бакырууларынан жадап арызданууга келди. Ал адам Азирети Умардын эшигинин жанына келгенде кулагына бир аялдын катуу үнү шак этти. Бир аз кармалып калды. Кулагына ишенген жок. Ишенбеди, кантип да ишенсин. Азирети Умардын айымы Уму Гүлсүм эри Азирети Умарга кыйкырып бакырып жаткан экен. Азирети Умардын болсо деми чыкпайт эле. Аялынын үстүнөн арызданганы келген адам өзүнө өзү мындай деди: мен аялым тынчтык бербегенинен, аялымдын жаман пейилинен, мага кыйкырганынан халифага арызданганы келген элем. Үйүмдөгү жаңжалдан кутулайын деп башка нерсеге кабылбайын. Бул кандай абал? Менин башыма түшкөн түйшүк халифанын да башында бар экен. Жакшысы бул жерден кетип калайын деди. Ал адам кайтып кеткени жатканда Азирети Умар радиаллаху анху аны көрүп калды. Эмнеге келдиң эле? Эмне үчүн кайтып кетип жатасың деди. Сизге аялымын үстүнөн арызданайын дедим эле. Мендеги бале, мендеги дарт сиздин башыңызда да бар экенин көрүп, арыздануудан баш тарттым. Ошондуктан кеткени жаттым эле деп жооп берди ал адам. Азирети Умар радиаллаху анху ал адамга мындай деп кеңеш берди. Мага жакшылап кулак сал. Үй бүлөмдүн менде айрым укуктары бар. Мага кылган кызматы үчүн менден бул акыларынын кадырын билишимди каалайт. Сабыр канаат менен кылган кызматтары менен укуктары булар. Биринчи, аялым тозоктун жалыны менен менин ортомдогу бир тосмо. Көңүлүм аны менен рахат алат. Арамга карабаймын. Башкача айтканда ал мага аялдык милдетин аткарат. Экинчи, ал мен үчүн үйүмдү кайтаруучу. Мен үйүмдөн чыксам, ал үйүмдөгү мал мүлкүмдү сактайт, үйүмдүн ээси болуп калат. Үчүнчү, кийимдеримди жууп тазалайт, үйдөгү башка жумуштарды аткарат, үйүмдү тазалыгын, балдарымдын тазалыгын сабырдуулук менен сактайт. Төртүнчү, балдарымды тарбиялайт, аларга жедирип-ичирип, кийимдеринин тазасын кийгизет. Бешинчи, менин оокаттарымды бышырып алдыма коет. Ушунча жумуштарды аткарып жайына коюп, эч бир милдет кылбайт. Азирети Умар радиаллаху анхудан бул насихатты уккандан кийин аялынын үстүнөн арызданганы келген адам: сага кылынып жаткан кызматтар мага да кылынат. Сен аялыңдын кээ бир кемчилдиктерин кечиргениңден кийин мен да аялымдын кээ бир кемчилдиктерин кечиришим керек деди. Эй үйүнөн тынчтык издеген тууган, бардык көргүлүктөрүбүз динибизди билбегенибизден, Азирети Умар радиаллаху анху сыяктуу затты мынчалык жакшы адептүү кылган бир гана ислам дини. Азирети Умар радиаллаху анхунун кандай адам болгонун китептен убагы келгенде билип аласыз. Ислам дини адамды кандай жогору деңгээлге жеткирди. Ислам инсанды кандай маданияттуу кылып тарбиялап койду. Башыбызга келип жаткан балээлер, көргүлүктөр жакшы мусулман боло албаганыбыздан. Динибизди билбейбиз. Ар бир бала да билиши керек болгон 32 парзды билбейбиз. Ал гана эмес, гусул кандай алына тургандыгын билбей турган карыяларыбыз да бар. Болбосо наадан кээ бир эрлер эмне себептен зайыбын кыйнайт. Анткени ал эркек аял кадырын билбейт. Ошого окшош дин, ыйманды билбеген бир түркөй аял күйөөсүнө зыян жана азар келтирүүдөн башка эмне кылмак эле. Түркөй эрлер зайыптарынын кадырына жетпеген сыяктуу түркөй аялдар да күйөөлөрүнүн кадырын билбейт. Мындай жуптардан куралган үй бүлөдө бири-бирин түшүнүү деген болбойт. Натыйжада алар бири-бирине азап берет. Мындай үй бүлөдө тынчтык деген неаматтын изи да болбойт.
Ушундай үй бүлөдө чоңойгон балдарга Аллах жардам берсин. Анткени тынчтыгы жок үй бүлөлөрдө көз жаштар тыйылбайт. Ата менен эненин жаңжалдарынан күнөөсүз балдар азап чегет. Перзенттеринин көз жаштары тыйылуусу үчүн ата жана энелер диндүү жана акылдуу инсандар болуусу зарыл. Ушуну унутпайлы, үйүбүздө бактылуу болушубуздун шарты бардык мүчөлөрдүн өз мойнуна жүктөлгөн милдетин жакшы аткаруусу жана адептүү болуусу.